бирөөнү жамандабаңыз, бирөөнү ушактабаңыз, бирөөнүн кемчилигин айтпаңыз. Бирөөнү ушактоо анын этин жегенге барабар, анын канын ичкенге барабар деп айтылган. Ошондуктан орозодо өзгөчө туугандар, бирөөнү ушактап, кемчилигин айтып, жамандабайлы туугандар. Хадиси кудусиде Аллах субханаху ва тааля айтат: "Эй адам баласы, сенин иманың дагы, сенин диниң дагы толук болбойт, сенин тилиң түздөлмөйүнчө." Мына ушул тил түздөлмөйүнчө туугандар эч качан иман дагы, динибиз дагы толук болбойт экен. Сенин тилиң түздөлбөйт, сен өзүңдүн Роббиңден уялмайынча деп айтылган. Качан адам баласы өзүнүн жаратуучу Алладан уялса, Алладан корксо, ошондо тилдер түздөлөт. Качан тилдер түздөлсө, анан кийин адамдын иманы дагы, адамдын дини дагы ошондо толук болот.